азыр сыртта абанын температурасы 1 градусту көрсөтүп турат. Ал эми бул суунун жылуулугу болжол менен бир 15-20 градустай жылуу. Жер алдынан ушундай жылуу болуп чыккан, дарылык касиети жогору жылуу суусу менен белгилүү болгон жылуу суу айылындабыз. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу жылуу суу айылына сапар алып, жылуу сулуктардын жашоо турмушу, андагы кызыктар тууралуу биз менен чогуу күбө болуңуздар. Бизден алыстабаңыздар. Жылуу суу айылы Алай районунун Гүлчү айыл өкмөтүндөгү чакан айылдардын бири. Кышкысын, жайкысын жаратылышы кооз, абасы таза. 9 жолдун тоомунда жайгашкан айыл Ош Эркечта мунаа жолунун 70-чакырымында жайгашкан. Айыл облус борборунан 73, район борборунан 5 чакырым алыс. Жылуу суу 140тан ашуун кожолукта 700гө жакын калк жашаган чакан айыл. Жергиликтүүлөрдүн айтымында айылдын түптөлүү тарыхы калк отурукташа баштаган 50-жылдарга барып такалат. Ага чейин жашоочулар бул айылдан жогорку коктуларда мал-жандыкка ыңгайлуу деп орун алып калышкан. Кийин ылдыйлап ушул жерге жайгашып орун алган дешет. Мында бул жерде бир мезгилдерде адамдар жашаган эмес. Адамдар мына Тамбаша, Туматай, Ташкоро деген жерлерде, мындай Таңатар деген жерлерде жашаган. Кийин элдин турмуш шартына байланыштуу мектепке, мына жол маселелери боюнча ушул жерлерден, ушул айыл мына жылгалардан көчүп түшкөн. Бул жылуу суу деп аталып калганынын себеби биздин ушу мектептин ылдыйрагында жылуу суу ысык, табигый ысык булак бар. Ошол жерден суу чыгат. Бул суунун өтө дарылык касиеттери бар. Буга Кыргызстандын жана башка чет мамлекеттерден бери ушул биздин жылуу сууга келип, ушул жылуу суубузга аябаганда суктанып. Айылдын атагын алыска тааныткан ушул жылуу суу. Булактын суусу кышкысын жылуу, жайкысын муздак. Жер алдынан чыккан жылуу суу тиешелүү лабораториядан өткөрүлүп, көптөгөн ооруларга даба экендиги аныкталган. Жылуу суусу менен белгилүү болуп, айылдын атагы алыска таанылган. Сайыз убагында белгилүү эс алуучу жайлардын бири болгон бул жер кийин менчиктештирилип, азыр жеке ишкерлердин кароосунда. Эс алууга ыңгайлуу дарылык касиети бар суунун атагын алыс жакындан уккандардын аягы жайы менен тыйылбайт. Жылуу суу деген бул жер мазар жер. Биз ушул район боюнча ушул жерге келип, балдарыбызга жуунуп, ушул бардыгы билет, район боюнча билет да. Азыр немесин айтып берем. Бул не замандагы, не бир 100-200 жыл мурунку адамдар 200-300 жыл мурун курулган жерде бул. Ошол убакта бул жер аябай токой болгон илгери. Токой болуп бул жерге эч ким кире албайт эле. Жылуу суу деп ушул келет эле дагы, ушул элдер келип сыйынып, анан жуунуп, анан кетишет эле да. Себеби бул жерде бул суунун касиети өтө чоң да. Бул суунун касиетинде күмүш бар. Күмүш бар суунун составында. Күмүш Кыргызстанда ушу жок да ондойлор. Кыргызстан эмес, башка жактарда кам болсо керек сууда. Алтын болот сууларда, күмүш кам болот да. Күмүш бар мунун составында. Темир кислотасы бар. Глицерин бар, күкүрт кислотасы бар, көп составында бир 50-100 немелер бар да, китебинде жазылуу. Бул башта ушул Союздун малында дагы бул жер белгилүү болгон. Союздун малында дагы бул жер белгилүү болуп, Кыргызстанда кызыл китепте жазылып турган. Элеттен белгилүү инсандар чыгып, айылдын атагын алыска тааныткан. Айылдык мектептен эле коомдук ишмерлер, мамлекеттик кызматкерлер, илимпоздор, ишкерлер чыкканын айылдаштары сыймыктануу менен айтып жүрүшөт. Бул мектептен илимдин кандидаттары, докторлору чыккан. Биринчи ушул жерден мектептен Абдыкалыков Сулайман деген агай чыккан. Ал физика, математика илимдеринин кандидаты болгон. Ош мамлекеттик университетинде проректор, научный илимий иштер боюнча декан болуп туруп өмүрүнүн акырына чейин ошол жерде иштеди. Ошондой эле мынанда Абдыкалыков Орозмат бул биринчи ушул жерде, ушул мектепте окуган. Ушул мектепте окуп бул агайыбыз Кыргызстанда комсомолдун биринчи секретары болгон.
ошондой эле премьер-министрдин аппарат жетекчиси, экономика министри, соцфонддо зам министр, ошондой эле стат башкармалыгынын башчысы болуп, акыркы мезгилде эс алууга чыгып, быйылкы учурда дүйнөдөн кайтты. Азыркы учурда Калмаматов Ажыбай деген агайыбыз. Бул жогорку кеңештин депутаты, ушул мектептен окуган. Алмаматов Бийманбай азыркы учурда техникалык университетте декан, мына Афган согушунан катышкан. Ушул жерде азыркы учурда да кийинки илимдин кандидаттары, докторлору болгондордун арасында Калмаматова деген кызыбыз азыр Ошмода филологиянын илимдердин кандидаты, Тентимишева Акмарал немеде Кыргыз Өзбек университетинде окуу департаментинин директору жана кандидат филология илимдерин. Ушундай жакшы инсандарыбыз чыккан ушул мектеп. Тоолуу аймакта суга суу жок, жерлер кайракы. Жайыт жерлер кеңири болгон үчүн мал багууга ыңгайлуу. Мындан улам жылы суулуктардын негизги тиричилиги кирешеси мал чарбачылыгына байланышкан. 4 түлүк малды багып карап, каржылык булактарын толуктап, жашоо тиричиликтерин өткөрөт. Сапарбек Ибраимов кардын жаашы менен уйларына быйылкы кыштын алгачкы чөйүн чача баштады. Буга чейин алар жайытта оттоп жүрүшкөн. Чөп. Биздин жайытыбыз жакшы быйыл. Неме болду? Жайытта от аябай калды. Мен балдарым көрүп калганда өз негизи быйылда бир 10 күн эрте берип атам. Ушу декабрдын 10-унан кийин берсиле. Мен быйыл жайытта жакшы. Эми азыр бирок ондай болгон менен жаңкар жаган күндөр кыйналып калат экен. Az berse günahsızlık etse, işte bunu kayrak 20 az jayıtқа çıkıp ottap келе беришет. Эртемен суукта кыйналып калышат. Эртеменен чачабыз. Анан кечкисин азырындай жем салабыз акырларга. Фермер жылда жайында саан уйларды торпогу менен кошо бош эле агытып жиберчү, бирок мындай кылган пайдасыз экенине көзү жетти. Өзү агытып ичилем, одон неме болбойт экен. Жакшактобой калат экен. Бошко бергенде? Эми неме болсо, мына күздөн баштап жанагындай алота пародасын өтөйүн деп атам бардыгын. Булар эми азыр пародасы жок, булар кыча аралашып кетти. Эми ошо алота пародасын алып, өзгөндө бар, жалал абадта бар. Анан таза канды букалардан коем эми. Сандан сапат көтө турган убакыт келди, эми өзү Кыргызстан боюнча эле. Бир эле менде эмес. Курултайда да бир киши айтпады. Çöldün malları gelip toğlardı, çöğün jep, az gelgensip, жерди тебелеп, тамырынан бери казып кетти. Кыртышын бузуп. Кыртышты бузуп. Чөптө чыкпай, жердин кыртышта бузулуп. Ошон үчүн ошо сапатка өтүш керек. Өзү биздин айылда биринчилерден болуп торпокту эмизип кое берген болчумун да. Баягында эми жазда бир ай саап күздегенде кармалаганга билинген эмес экен. Азыр эми тууган боюнча кетип калып, жапай болуп кетип, наоборот чоң болгону менен о сүзсө арзанбай болуп калат экен. Бул жапай болуп калган жем чөп да жебей семирбейт да экен. Болбойт экен. Эми ошого эми агыткан токтотуп эми сапатка да ошо биринчилерден болуп өтөйүн деп аракет кылып атам. Сапарбек Ибраимовдун 4 түлүк малдын ичинен уйга өзгөчө көңүл буруп, бага баштаганына 15 жылдай болду. Баардык малдын түрүн баккан фермер төлү көп кирешелүү болот деп уй багууга өткөн. Жайлоого барганда койлорго бир аз кыйынчылыктар болуп, баягы камаган жерлери чылап ала бергенден койлорго боормаш койлор жок кылып анан жалаң уйга өткөн.
Ошол 2007-жылдан бери жалаң уй жылкы карайм. Жайында жайлоого алып чыгабыз. Кышында ошол кышта чоорун жер ошон үчүн жайлоого кетебиз. Чоор бүткөндөн кийин анан күзгү жайлоо, жаз жайлоо, кышта ушул жер. Быйыл эми той жакшы болду. Бирок өзүбүз эми жердин той жетпейт. Да сатып алабыз, жем алабыз. 1000 түк пресс сатып алдым. Анан эми жем ал элек нем алам жем. Жылда былтыр чоп аз болгонуна байланыштуу бир 50 тоннадай жем алгам. Ошо менен жазга араң-араң чыктык. Жаштайынан малдын артынан жүрүп, мал менен чоңойгон элет тургундарынын малсыз жашоосун элестетүү кыйын. Турак жайын оңдоо, автоунаа алуу, уул үйлөп кыз чыгаруу жана ар кандай той жакшылыктарын өткөрүү бардыгы ушул 4 түлүктүн арты менен болот. Балдын той дегенем болсо үйдө кең уруктайсың да, мындайча айткандачы. Анан о мал ачка калса уйку деле жок. Өзүң деле ойлобойсуң эми ушул. Малдын курсагы ток болсо кайгы жок дегенде жашоо дем айылда. Күздө баягы жайлоодон семирип келгенде семизин да сатабыз. Ошодон ошол эле основнойчу ошол 1 жылдык керектер үчүн ошо күздө сатып алабыз. Аны ашша керек дагы эми жылда эле сатпай жүрө берсе көйүп кетет да. Анан ашчасын сатып иштетебиз керектүүлөргө. Азыр үй салып атам Күлчөгө. Быйыл төл жакшы болбоду. Былтыр баягы той аз болгондугунанбы, же мурунку жыл аз болдубу? Төл жакшы болбоду быйыл. Бир 70% эле болуп калды 100-нө. Балчылык кылуу оңой жана кирешелүү бизнес, бирок аны кароо баарынын эле колунан келе бербейт. Алтынбек Каныбек уулу эл аралык донор уюмдардын каржылык колдоосу менен балчылык чарбаны уюштурган. Бул жашектер ары багууга кызыккан Жылуу Суу айылынын жашоочуларына тиешелүү. Кореялык донорлор ишкердик баштоо үчүн каржылык колдоо көрсөтүп, материалдык жактан камсыздап, аны андан ары алып кетүү үчүн багыты боюнча билим берип, окутуп үйрөткөн. Бул башты мектеп да. Мектеп катары уюштурган. Айылдын, Жылуу Суу айылынын тургундары үчүн мектеп. Ар бир адам, ар бир семья келип үйрөнсө болот да, берденчи. Балчылык үйрөт. Анан эмеден тышкары, мал чарбадан тышкары ушул жерден үйрөнүп, кошумча киреше табыш үчүн ушундай уюштурган. Мунучу ар бир жашоочу келип ушул жерден үйрөнүп, анан өзүнүн үйүнө бул жаштар бүт өкмөткө караштуу. Өкмөттүн карамында турат. Анан ушу Жылуу Суу өнүктүрүү фонду бар. Ошого процент түшүп турат, эгерде бу жерден киреше алсак. Анан өздөрү арыз алып, жаштар бош да азыр, чамчалары. Арыз алып, карап, же бизге каратып, тапкан кирешесинин 1% таштап фондго. Фонду өнүктүрүп, фонддун акчасын анан ушу айылдарга керектүү нерселерге пайдаланса болот да. Анан ушу 170 жашыкты уюштуруп берген, мына кашасы менен. Анан эмне цех бар, эме эскалатор бар, контейнер. Азыр ушулардын канчасында ары бар? Арылар азыр. Аз бу жерде ушул жерде 86 жашыкта ары бар. Бунун өзгөчөлүгү мындай да. Бу корпус, дадан корпус. Анан бияк сетка. Биякчы, ачык да. Анан биякта пленкасы бар. Арынын жылуулугу өдө кетпей, пленкада сакталат да. Бул ары кышында иштек болбойт. Үшөйт дагы, ысыкта гана кыйналат да. Бул тамагы канди. Канди деп коет. Сахарды, шакерди пудра кылып, асалга аралаштырып берет. Дариси менен кошупчу. Кышында ушуну жеп жата беришет. Анан жазга чыкканда дагы шакер берсең, развитие болуп, көбөйүп, көбөйгөндөн кийин мунун үстүндө корпус болот. Дагычы. Шамал кире берет, бул иштек болбойт. Шамалдап турган жакшы да, бул ооруга, сыркоо алыс болот. Анан мурунку лежак, орустун малындагы жашыктардан караганда бул современный жашык болуп эсептелет да. Анан берге сетка коебуз дагы. Матка, тууган матка өдө чыгып туубайт да, только асал топтой турган жашыктар бул. Корпусной деп коет. 2 жашык, 3 жашык, 4 жашык болуп көбөйө берет. Канчалык жайыт жакшы болсо,
гүлдөр жакшы болсо ошого келип асалын топтоп бириси берет. Айылдагы балчылардын башын бириктирген бул жайдын уюштурулганына 3 жылдай болду. Айыл жашоочулары каалагандай сандыгы ары жашиктерди алып келип кошуп койсо болот. Түшкөн пайданын пайыздык өлчөмү топтолот. Быйыл ушул жерден эле жылбадык. Быйыл жайыт жакшы болду. Ушу канчалык жайыт жакшы болсо бизге ошол жакшы да. Анан ушул жерде бир 10 адам арыз алган. Ошо айылдын тургундары өздөрү арыз алып көрүштү. Ошо бир 15 килограммдан бал алышты да. Февраль марттардан баштап тамак бере баштайбыз. Анан ошентип жазга чыгат. Жазда анан булардын жылда маткасын алмаштырабыз. Өзүм матка чарган үйрөнүп окуп келгем. Ошо маткаларды жылда алмаштырсак жакшы иштейт экен. Эски маткаларды жок кылабыз да. Энелери, эне арылары. Украинадан ошо эне ары алып келгем. Ошодон өзүм чыгарып, жаң энелерди. Буга көбөйтүп турабыз. Бизде ошо Оштон окуп келдим, анан бул жака келип дагы частный эмелер, агайлар келип акча менен окутуп кетишти. Арылары кандай сорттогулар булар? Булар көбүнчө Карпат, анан Бакфас бар. Карпаты ошо өзгөчөлүгү ушундай тоолуу аймактарга, кышкыга жакшы сактала турган. Украинский Карпат эне арылары. Анан жаан чачында ham өздөрү иштей берет да буларчы. Жаан чачында күн бүркөлгөндө да өздөрү күн ысыктагыдай болуп иштеп талаага чыгып бал ташып турушат. Ошо өзгөчө. Ал эми арылар топтогон балды сүзүп таңгактоо атайын техниканын жардамында болот. Алда долбоордун негизинде донор уюмдар тарабынан келген. Бул бияка сүзүлөт дагы сеткалардан. Анан бияка куюлат. Куюлгандан кийин бунун сырты суу. Бул 60 градуста ысыганда асал суюлат да бал. Бал суюлганда анан будан челектерге куюп, бул жакта баягы цехке куябыз кайра. Балдап келип буга куябыз. Бул ошо полуавтомат куюп берет. Да эмеси бар да. Бул кол менен жылдырабыз. Сезон жок, иштебей турат. Анан жылганда мына куюп берет өзү граммдап. 100 граммдан 1 килограммга чейин. Өзүнөн насос менен иштеп, өзү куюп берет. Анан жерге алып коебуз. Анан мындай фольга, пищевой фольга. На пищевой. Була куйгандан кийин иштебей турат да. Мына жабабыз. Мына бул клейлеп берет мына үтүгүч. Үтүктөйт. Мындай болупчу. Каштымдай алып жабып берет да. Клей. Граммдап мына өзү 500 грамм бал куюлат. Анан ушинтип фасовкалайбыз. Анан калоочулар деле өздөрүнүн айылдары да балчылардын ушундай балдарын ушундай идиштерге куюп кызматта жүрөбүз. Базарга чыгарып атабыз секинден. Мына азыр мына Гүлчөнүн базарында ушулар мындайлар. Мен өзүм эле азырынча эме алып элекпиз, разрешение эткетке. Өзүм эле мына эко жылуусу бал, мед, аңгызча хобби деп жазып койгом. Бунун өзгөчөлүктүгү эми банкага караганда арзан да. Идиши арзан. Ошон үчүн ичине арзаныраак кылып элди үйрөтөлү деп арзан кылып чыгарып атабыз. Бул 200 сом турат. 250 сомго чейин. Биз 200 сомдон берип атабыз базарга. Олар 250 сом сатат. Килограмм 500 сомго туш келип калат. Ошон. Бул эми ар бир адам ал үйүндө мынтип ачып жегенге жакшы да. Дасторконго койгонго. Анан тойлорго заказ түшүп атат, тойлорго мындайдан куюп берип атабыз ар бир адамга. Бул 200 грамм бал. Бир 100 сомго жетпеген акча болот. Анан ар бир столго шуну коюп коюп атышат экен. Эми тиешелүү уруксаттар алынган соң Кыргызстанда өндүрүлгөн деген бренд менен алайдын таза балын чет жака экспорттоо боюнча пландар даярдалууда. Эткеткени уруксат алып, мамлекеттен азыр уруксат алып атабыз. Ошо бүтсө, Кудай кааласа,
биринчи эми уруксатынасы жок эле, этикеткасы жок эле Кореяга алып кетишти быйыл. Эксперимент кылып, аяктан лабораториядан өткөрүп, жакшы болсо дагы көбөйтөбүз деп алгандарыбызды. Анан Японияга кетти, дагы 100 килограмм. Булар дагы эми жылы эмесин айтып беришет экен, жакшы болсо ушу Кыргызстандан алабыз дегенге. Жакшы карап, жакшы эме алса, 30 килограммдан 50 килограммча алса болот да, бир сезонда. 3 тартсаң болот. Анан таза алам десең, ошо 50 килограмм, 40 килограмм жакшы. Биз 2 жолу тарттык. 15 килограмм, 30 килограмм тарттык. Bir жашыктан. Айылда социалдык имараттардан мектеп, бала бакча, үй бүлөлүк дарыгерлер тобу бар. Жаш жеткинчектерди мектепке чейин тарбиялаган 60 орунду билим уясынын ачылганына 3 айда эле болду. Буга чейин айылда бала бакча болгон эмес. Орто мектептин бош турган имараты бакчага айланып, наристелерге таалим тарбия берилүүдө. Азырынча 40тан ашуун бала тарбияланууда. Керектүү болгон эмерек буюм тайымдар менен камсыздалып, толук кандуу шарттар жаралган. Бала бакчаны ачабыз деп бир 5-6 жылдан бери аябай катуу аракет кылдык бала бакчаны ачууда. Быйыл буюрса 2022 жылдын 1-сентябрынан баштап биздин бакчабыз ишке кирди. 60 орунду 2 группа ачылды. Ал үчүн бизде жергиликтүү бюджеттен 1.600.000 акча бөлүндү. 60 орунду бакча болду, 2 группадан түзүлөт. Биздин азыр бул жакта уктоочу бөлмөбүз. Бул жакта азыр экинчи кенже балдары азыр уктап жатышат. Жылуулук жакшы бизде. Негизи бул мектептен жарым зданиясы бөлүнүп алынды да, бизде жылуулук жакшы эмес болчу. Бакча ачылгандыгынан азыр мектепте дагы бакчада да жылуулук аябай жакшы. Андан сырткары бизде районубузда бир ишкер айымдардан куралган, бир азамат кыздардан куралган алай айымдар коому бар. Алар бизге 100.000 сомдук жардам жана материалдык жардамдарды берди. Айылыбыздын тургундарынан 67.000 сом жардам көрсөтүлүп, биз ушу өзүбүздүн кемчиликтерибизди секинден бүтөп келатабыз. Эми толук эмес, аракет кылып атабыз. Жаңы нерсени түптөш аябай кыйын экен. Бул жак биздин ошо кенже группабыздын ойноочу бөлмөсү. Бизде аябай тар болгондугу үчүн биздин утренниктер дагы чоң бөлмөбүз ушул болгондугу үчүн ушул бөлмөдө өтөт. Биз жакында эле алтын көз кечесин өткөргөнбүз. Бул жак биздин ашканабыз. Азырынча бизде бир эле ашкана бар, буюрса очоккана, жайкы очоккананы жаздан баштап уюштурабыз деп атабыз. Бул жерде негизинен биздин бардык шарттыбыз түзүлүп калды. Комфоркабыз бар, духовкабыз жакында дагы алдык. Азырынча ушул ашкананы эле иштетебиз. Сыртта очокканабыз жок. Свет өчкөндө кыйналабыз. Да кичинекей бир комнатабыз бар, ошол жерге газ колдонобуз. Азыр биздин ашпозчуларыбыз бешим тамагына булочка даярдап жатышат. Булочка, компот берилет кечки тамагына. Балдарга эртең менен сүт тамагы берилет, сөзсүз. Сүт тамагы таттуу чай менен, нан менен берилет. Түшкү тамагына биринчи, экинчи тамак, анан компот, нан берилет. Кечки тамагына ушундай булочка, пирожныйлардын түрлөрүн жасап беришет ашпозчуларыбыз компот менен. Эми бул жакта биздин тазалык канабыз. Бул жерде дагы бизде унитаздар коюлган, балдарга ылайык раковиналар коюлган. Бизде багы орун места тар болгондугу үчүн бизде раковиналар толук коюлбай калган. Дагы раковиналарыбыз бар бул негизи. Ысык суу, муздак суу бүт бардык шарты түзүлгөн.
Токтуу колоттордун этегинде орун алган айылда жазгы жаан убакта сел коркунучу жогору. Мурунку жылдары жогорку жактан сел келип, орто мектептин имаратын каптап кеткен. Быйыл андай кырсыктардын алдын алуу максатында арык ичиндеги суулар ашып кетпеси үчүн чекелери бекемделүүдө. Жээктерди тосуп жаткан габион торчолор мамлекет тарабынан берилсе, жергиликтүүлөр өздөрү кураштырып, сел коркунучунун алдын алууда. Ошондон быйыл мына айыл баш болуп, МЧС, өкмөттөр өтүп биргелешип сүйлөшүп 20-60 габион берилди. Анан биз ошо элдер ашар жолунда элдер менен ушакта жумуш аткарып атабыз. Сел келгенде ушул жерден ашып, жолдон чыгып турган жол менен барат да, мектепке өтүп кетет да, кирип кетет да. Ошого коркунуч бар эле да. Ошол айыл башы, ошол өкмөттөр, МЧС рахмат, ушул жардам берип 2022-жылы. Тосот мындай таш туратын ичинде. Келген суу оқ менен кетет да. Бияка эч жака бурулбайт. Башка айылдар сыяктуу эле жылуу сууда да ынтымакчылык жогору. Жакында эле жылуу суу айылын өнүктүрүү фонду түзүлүп, каражат топтоо, аны иштетүү пландары иштелүүдө. Атайын жобо бекитилип, топтолгон акча каражаты элет жашоочуларынын турмуш шартын жакшыртууга, айылдын инфра түзүмүн оңдоого жумшалат дешет. Алгачкы кадамы болуп, айылдын ичине түнкүсүн жарык берүүчү шамдар коюлуп, жарыктандырылды. Жарыктандыруунун чоң көп пайдалары тийди. Техникалар көп өткөндүктөн техникаларга пайдасы тиет. Жөө жүрүүчү, түнү жөө жүрүүчү жаштар жана башкаларга пайдасы тиет. Мал салдарыбызга пайдасы тийип атат. Анан ол бардык эле Кыргызстанда проблема чөө дегенибиз бар. Малыбызга, тоокторубузду ошо чөөлөрдөн кичине болсо ham коргоп атат. Ошондой көп пайдалары тийди. Өнүктүрүү фондубузда азыр ондой эле чоң акча топтоло элек. Топтолгон акчаларды биз азырынча чарба уюштурганбыз, бал чарбачылыгын. Дагы деле ошол койка биринчи жылкы долбоордон өткөндөн кийин экинчи жылга дагы уруксат берген. Булар ар ай сайын, ар жыл сайын сынап кетет, өздөрүнүн комиссиялары бар. Ошо талаптарына жооп берсек, экзамен катары өтүп кетебиз да. Ошентип жылуу суулуктар кышка камылганы мол камдап, мал жанынын кыштан аман чыгуусун тилеп, күнүмдүк жашоо тиричиликтери менен убара. Мына ошентип Улуу Жибек жолунун боюнда жайгашкан Алай районунун Гүлчү айыл өкмөтүнө караштуу жылуу суу айылына болгон сапарыбызды жыйынтыктадык. Эгер сиз дагы өзүңүздүн айылыңызды ЛТР телеканалы аркылуу көргүңүз келсе, биз менен байланышсаңыздар болот. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Кийинки аялдан көрүшкөнчө аман туруңуздар.